Чолпонбай айылынын тургуну Барсбек Токторалиев 10 жылдан ашык убакыттан бери кылкандуу дан эгиндерин өстүрөт. Учурда кайракы жерге айдаган буудайдын түшүмүн жыйноодо. Аба ырайы кургакчыл болуп, мурдагы жылдарга салыштырмалуу түшүм азыраак болуп, гектарына 20 центнерден айланып жатканын айтат. Пока жакшы эле. Былтыр будан да жакшы болгон да. Быйыл кургакчыл болуп калып кичине суудан кыйналып калдык. Бу жерде 3,5 гектар жер да бер. Быйыл ушу бир 7 тоннанын тегерек болду. 10 тоннадай болот, 15 тоннадай болот. Караганга жараша быйыл кургакчыл болуп калды да. Чолпонбай айыл аймагында жалпы 800 гектар жер аянтына кылкандуу дан эгиндер айдалган. Анын 720 гектары буудай, ал эми 80 гектарына арпа айдалган. Жалпы кылкандуу дан эгиндердин жыйналганы бир 50%дан ашып калды. Үрөндөрдү биздин айылда жетиген үрөн чарбасы бар. Ошол аркылуу биздин айылдагы дыйкандарга берилет. Сапаттуу үрөн менен камсыздоо боюнча ошол жетиген үрөнүнө жүктөлгөн. Айтматов районунда жалпы 5007 гектар жерге кылкандуу дан эгиндери себилген. Анын 450 гектары арпа. Райондо массалык түрдө эгин жыйноо иштери башталгандыктан кошумча комбайндар талап кылынып, Бакай Ата районунун комбайндары тартылган. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл 15 күнгө эрте башталды. Техника район боюнча 26 комбайныбыз бар. Азыркы күндө иштешип атат. Азыр бул жерде азыр Бакай Ата районунда 2 комбайн жардамга келди да. Түшүмдүүлүк былтыркы жылга салыштырмалуу азыр болжол менен бир 18 центнерден болуп атат. Сугат жерлерибиз алды бир 40 центнерге чейин барып атат. Райондун дыйкандары сапаттуу үрөндөр менен өз учурунда камсыз болгон. Мамлекет тарабынан берилип жаткан жеңилдетилген насыя аркылуу 30 000 тонна күздүк буудай, 4500 тонна жаздык буудай, ал эми 50 070 тонна арпанын үрөнү дыйкандарга таратылган. 2024 жылдын түшүмү үчүн бизде азыр Россия Федерациясынан келген үрөндөр бүгүнкү күндө Айтматов районунда кампада сакталууда бир 22 тонна келди. Жалпы элге кайрылып кетет эле ушу үрөндөрдү алуу боюнча РСК Айыл банк аркылуу 3 жылга 4,5% менен берилет. Айтматов районунда кылкандуу дан эгиндерди жыйноо 30%га аяктап калды. Учурда райондо 26 комбайн оруп жыйноо иштерине тартылган. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Урмат Долдурбек уулу, Айтматов району.